Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз компьютердин түзүлүштөрүн жана компьютерге кайсы операциялык система орнотулгандыгын текшерүү боюнча болмокчу. Биз көбүнчө программаларды, ар кандай программаларды компьютерге орнотуу үчүн Google Chrome'дон издегенибизде ошол компьютердин разряддуулугуну жана операциялык системаны билгенге туура келет. Эгерде биз билбей эле программаларды скачать этип алсак, ал программалар биздин операциялык системага түшпөй калышы мүмкүн. Ошондуктан биз операциялык системаны жана компьютердин түзүлүштөрүн текшерүү үчүн Etod компьютер же болбосо мой компьютер дегенге барабыз. Мыштын көрсөткүчүн алып барабыз. Андан кийин мыштын оң жак баскычын басабыз. Басканыбызда контексттик меню чыгат. Бул жерден свойство дегенди басабыз. Свойство дегенди басканыбызда ушундай система деген терезе чыгат. Бул жерде демек бул компьютерге Windows 10 операциялык системасы орнотулуптур. Ал эми компьютердин процессору Intel Celeron SP3160 деген процессор орнотулуптур. Компьютердин оперативдик памяты 2 гигабайт экен. Системанын тиби 64 разряд экен. Биз ошол мисалы ар кандай программаларды скачать эткенде Google Chrome'дон мисалы мынтип жазабыз: скачать драйвер принтера для Windows 10 64 бит деп ушинтип издейбиз да, ошон үчүн ушул операциялык системанын аты жана системанын тибин, башкача айтканда разрядын билишибиз керек. Бул жерде компьютердин аты. Андан кийин биз компьютердин түзүлүштөрүн текшерүү үчүн бул жерде диспетчер устройств дегенди басабыз. Диспетчер устройств дегенди басканыбызда ушундай терезе чыгат. Бул терезени чоңойтуп алайын. Бул жерде компьютердин баардык түзүлүштөрү чыгат. Мисалы бул жерде мына компьютерде Bluetooth бар экен. Эгерде ушул Bluetooth жанындагы стрелканы бассак, мына ушундай болуп бул жерден баардык өрүкчөлөрү чыгат. Бул жерде мына дисковод коюлуптур. Бул жерде аудио входу жана аудио выходу, үндөрдүн кирүү жана чыгуу түзүлүштөрү. Бул жерде бассак мына динамик бар, микрофон бар. Бул түзүлүштөрдүн баардыгы иштеп турат. Эгерде мисалы динамик же микрофондо кандайдыр бир проблема болсо, бул жерден сары жазуу менен илеп белги же суроо белги коюлуп калышы мүмкүн. Ошондой болгон учурда демек ал устройстводо проблема бар деп эсептелинет. Ошондой болгон учурда мисалы микрофондо ошондой белги турса, бул микрофондун драйверини обновить этип коюш керек. Кантип обновить этебиз? Ушул микрофонго мыштын көрсөткүчүн алып барабыз. Оң жак баскычын басабыз. Басканыбызда контексттик меню чыгат. Бул жерден обновить драйвери дегенди басабыз. Басканыбызда ушундай терезе чыгат. Компьютер интернетке туташтырылган болуш керек. Ошондон кийин автоматический поиск обновленных драйверов дегенди басып койсок, издей баштайт интернеттен. Эгер табылса, обновить этет драйверини. Ушундай кылып устройстволорун текшерип, драйверлерини обновить этип койсок болот. Мына бул жерде батареясы, видео адаптери, бул жерде клавиатура, компьютер монитору, бүт барды, мына монитору, кандай монитор коюлган, баардыгын текшерип алсак болот. Процессорун текшерип көрөлү. Мына процессорун көрсөк, бул жерде 1, 2, 3, 4. Демек бул 4 ядролуу процессор экен. Ушинтип текшерсек болот. Бул жерде
Устройство обработка изображений сүрөттөлүштөр менен иштөө. Бул жерде мына компьютерде веб камерасы дагы бар экен. Ушул жерден компьютердин баардык түзүлүштөрүн текшерип алууга болот жана драйверлерини ушул жерден обновить этип алсак дагы болот.